Ыйык жазуу 2000 жылдан ашуун убакыттан бери бүтүндөй адамзаттын тагдырына таасир этип келе жаткан китеп. Ыйык жазуу Кудай адамдардын жашоосун өзгөртүү үчүн колдонгон китеп. Ыйык жазуу окуганга кызыктуу китеп. Сизди ыйык жазуунун барактарына саякатка чакырабыз. Күн сайын сиз менен бирге окуп, ой жүгүртүп, ачылыштарды алуу максатында ыйык жазууга кайрылмакчыбыз. Биз менен сапарга чыгууга даярсызбы? Андай болсо, кеттик. Ыйык жазууга саякат жасайлы. Арбаңыздар, ардактуу угармандар, амансыңарбы достор? Бул ыйык жазууну барактайлы уктуруусу. Бүгүн болсо биздин 100-чү жолку жолугушубуз. Микрофондо болсо мен Канойк Маметоолу. Угармандар, биз Матай жазган жакшы кабарды окуп жатабыз. Ошентип жакшы кабардагы эң маанилүү, эң олуттуу учурга келип жеттик. Ал Ыйса Машаяктын өлүп кайра тирилүүсү. Башка бардык нерселер ошол үчүн болгон. Иерусалимге ал ошол максатта барган. Деги эле угармандар, бул дүйнөгө Ыйса Машаяк ушул максатта келген. Биздин бүгүнкү күндө жашообузду мүмкүн кылып турган нерсе ошол. Биз дал ошол окуяларга угармандар жакындап келдик. Бир жагынан алганда кара булуттар каптап келаткандай, абал курчуп келаткандай сезилет. Көп учурда Ыйса Машаяктын жердеги жашоосунун акыркы сааттарын, өлүп кайра тирилер алдындагы акыркы сааттарын өтө кайгыруу менен кабыл алышат. Албетте, мунун дагы негизи бар деңизчи. Бирок ошол негизди көп учурда туура эмес түшүнүшөт. Биз Машаяктын денеси кыйналганына басым кое беребиз. Албетте, анын денеси азап тарткандыгы чын. Аны эч ким тана албайт. Бирок ыйык жазуу угарман, азаптар сырттан эле эмес, ичтен дагы күчөгөндүгүн көрсөтөт. Элчи Павыл Корунтуктарга жазган 2-катында 5-бөлүмдүн 21-аятында мындай деп жазган: Машаяк аркылуу өзүнүн алдында бизди адилеттүү кылыш үчүн күнөөнү билбеген Машаякты биз үчүн күнөө кылды. Башкача айтканда, Ыйса биздин күнөөлөрүбүздү өз мойнуна алды. Ошондо Кудай Ата Ыйсаны карап туруп, анын өзүн эмес, ал бүтүндөй адамзаттын күнөөсүнө айланып калгандыгын көрдү. Күнөөнү билбеген, эч кандай күнөөсү болбогон Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүздү өзүнө алды. Ошондой эле бизге бул азыр канчалык таң калыштуу сезилбесин угарман. Ал күнөөнүн өзү болуп калды. Ал ошол күнөө менен окшош болуп калды. Ушунун өзү ал үчүн эң коркунучтуу, эң оор жана эң ызалуу абал болду. Матай жазган жакшы кабардын 26-бөлүм 21-аятынан ары карай окуй турган болсок, бул жашыруун кечки тамак. Ыйсанын өлөр алдында шакирттери менен жеген эң акыркы кечки тамагы. Анда 21-22-аяттарды окуйн. Тамак ичип отурушканда Ыйса аларга: силерге чындыкты айтып коеюн, араңардан бирөө мага чыккынчылык кылат деди. Буга аябай капа болгон алардын ар бири: мен эмесминби Теңир деп сурай башташты. Бул чынында угарман кызык жагдай. Анткени Ыйса жүйүткө эмес, шакирттеринин бардыгын айтып жатат. Кээде биз эч качан жүйүт кылганды кылмак эмесмин деп ойлойбуз. Жүйүттүн ордунда болсом, Ыйсадан эч качан баш тарта алмак эмесмин деп ойлойбуз. Биз ага караганда жакшыраакпыз. Биз туруктуураак жашап жатабыз. Биз ага караганда ыйгыраакпыз деп ойлойбуз. Ошентип өзүбүздү, сүйүктүү өзүбүздү акырындан жогору көтөрө баштайбыз. Билесиңерби достор, силер кандай экениңерди билбейм, бирок жакшылап ойлонуп көргүлөчү демекчимин. Ал эми мен болсо өзүм үчүн жооп берейин. Ыйык руктун күчү болбогондо, Кудайдын таасири болбогондо, мен дагы Ыйсаны чындап сатып кетмекмин. Муну моюнга алуу мен үчүн дагы оор. Ушундай деп айткым келбейт. Бирок чынында ушундай. Мен муну түшүнүп турам. Ошол кездегидей күчтүү ысым, ошол кездегидей чоң жоопкерчилик учурунда мен Ыйса Машаякты сатып кетмекмин. Ооба, азыр деле сатып кетмекмин. Эгер жүрөгүмдө иштеп жаткан ыйык руктун күчү болбосо, ошондой эле болмок. Ал эми 23-24-аяттарда Ыйса аларга: мени менен бирге табакка колун сунган адам мага чыккынчылык кылат деп жооп берди. Дегенкиси адам оолу жөнүндө ыйык жазууда кандай жазылса, ошондой болуп жатат. Бирок адам оолуна чыккынчылык кылган адамга кайгы. Ал адам
төрөлбөй эле койсо болмок дейт. Угармандар, бул жакта сөз кылынып жаткан жүйүт тууралуу биз кийин дагы сүйлөшөбүз. Биз наристелер төрөлгөндө сүйүнүп, наристелер жарыкка келгенде эң сонун дейбиз. Бирок ошондой болбогон бир учур бар. Бүтүндөй адамзаттын тарыхында ошондой бир учур бар. Ушул адам төрөлбөй эле койсо жакшы болмок. Теологдор жүйүттүн ким болгону тууралуу ар кандай талаш тартыштарды жаратышат. Анын Ыйса Машаякты сатып кетиши керектиги тууралуу пайгамбарчылык бар да. Анын өз эрки болгонбу же ал жүйүт тек гана башка бирөөнүн эркин аткарган курчак сыяктуу эле. Анан калса ошол пайгамбарчылык аткарылышы керек болгон. Бүгүн биз мунун кандайча болгондугун көрөбүз. Ошондуктан ыйык жазууну окуп, ой жүгүртүп, жакшылап укканга аракет кылга. Ошол ой жүгүртүңөр. Менимче бул жерде Ыйса Машаяк эмне кылып жатканын түшүнүүгө жардам берет. Ал өтө таамай нерселерди кылып жатат. Карасаңар, 25-аят. Ошондо чыккынчылык кылган жүйүт дагы: "Устат, мен эмесминби?" деп сурады. Угармандар, байкасаңар, ал Теңир деген жок. Ал аны тек гана устат деп атады. Ушул эле сөздү жүйүт Ыйсаны өөп туруп көрсөтүп бергени келгенде дагы аны менен учурашып жатып, так эле ушундай сөздү атамакчы. Жүйүт аны Теңир деп атай албай калды. Ал аны тек гана устат деп атады. Бул жүйүткө берилген дагы бир мүмкүнчүлүк. Ыйсанын ага "Өзүң айтып жатасың" дегенин окуйбуз. Ушул "өзүң айтып жатасың" дегенди биз алдыда дагы да көрөбүз. Бул сөздөр ушул эле жакшы кабарда дагы да кайталанат. Ары карай андан кийин эмне болгондугу баяндалат. Дал ошол учурда жүйүт жашыруун кечки тамактан чыгып кетет. Өзүнүн чыккынчылыгын ишке ашырыш үчүн түндүн кучагына чыгып кетет. Адам дагы Ыйса Машаяктан кеткен учурлардын бардыгында чыккынчылык кылганы кетсе дагы, ишенимсиздик көрсөтсө дагы, мунун баары дайыма түн ичинде болот. Анткени Ыйса Машаяк өзү жарык, Кудай жарык. Анда эч кандай караңгылык жок. Мына, ушул жарык менен караңгылыктын карама-каршылыгы жакшы кабарда көп жолу сүрөттөлөт. Ыйсаны көздөй басуу, угарман, жарыкты көздөй басуу. Ыйсадан ары көздөй басуу, караңгылыкты көздөй басуу. Жүйүт ошентип караңгылыкка кирип кетти. Анткени Ыйса Машаяктын жарыгына караганда караңгылык ага жагымдуу көрүндү. Кызыгы, Ыйса аны токтотуп калганга аракет кылган жок. Бирок аны токтотууга баары бир аракет болгон. Кандайча болгонун биз мына бүгүн сүйлөшөбүз. Азыр болсо Ыйса бүгүнкү күндө машаякчылык жыйын аткарып келе жаткан осуяттардын бирин берип жатат. Жүйүт бул топтун ичинен чыгып кетти. Ыйса болгон шакирттерине кайрылып, кечки тамакты жыйынтыктамакчы болду. Көпчүлүк учурда салтанаттуу же майрамдык тамактанууларга ар кандай нерселер себеп болот. Бул жердеги себеп кайгылуу себеп. Бирок Ыйса Машаяк шакирттерине жакынкы келечекте, башкача айтканда өзүнүн өлөөрүн, кайра тирилээрин көрсөткөндөн сырткары алыскы келечекке дагы көз чаптырууга мүмкүндүк берип жатат. Бул алар үчүн өтө алыскы. Ал эми биз үчүн болсо кандайдыр бир мааниде алыскы келечек. Карасаңар, 26-аяттан 29-аятка чейин. Тамак ичип отурушканда Ыйса нан алып, Кудайга ыраазычылык билдирди. Андан кийин нанды сындырып, шакирттерине берип жатып, "Алгыла, жегиле. Бул менин денем" деди. Анан чөйчөктү алып, Кудайга ыраазычылык билдирди да, аны шакирттерине узатып жатып, мындай деди: "Баарыңар мындан ичкиле. Анткени бул көптөрдүн күнөөлөрүнүн кечирилиши үчүн төгүлүп, жаңы келишимди беките турган менин каным. Силерге айтып коеюн. Атамдын падышачылыгында силер менен жаңы шарап ичээр күн келгенге чейин мен мындан ары жүзүм ширесинен ичпейм." Угармандар, бул Пасах тамагынын жыйынтыкталышы. Бул эмне болгон? Ыйса Машаяк Пасах майрамы учурунда ичилиши керек болгон чөйчөктөрдүн 4-сүн өзгөртүп жатабы? Же дагы бир чөйчөктү кошумчалап жатабы? Ыйык жазууну талдоочулар бул суроого ар башкача жооп беришет. Бирок эң башкы маселе ал эмес. Эң башкысы Ыйса өзүнүн өлөөрүн, ал өлүмгө бардык элчилердин, түгүл бардык машаякчылардын катыштыгы бар экенин, ошондой эле бизди келечекте
асман падышачылыгында жаңы шарап ичкен учурубузда эмне күтүп тургандыгын көрсөтөт. Ошондо Пасах кайра жаралып, ошондо бул майрам толук кандуу маанисине ээ болгон майрам катары кайрадан күчкө ээ болот. Азыркы учурда биз Теңирдин кечки тамагына, нан сындыруу расмисине катышып, нандан жеп шараптан ооз тийгенде, артка кылчайып, Машаяктын өлүмү менен тирилүүсүн эскерип жүрөбүз. Ошондой эле биз алдыны, бизди күтүп турган келечекти карайбыз. Машаяк өз падышачылыгын орнотуу үчүн келе турган келечекти карайбыз. Эсиңерде угармандар, фарисейлер Ыйсаны Пасах майрамы учурунда өлтүргүлөр келген эмес. Алар күтө тургулар келген. Муну алар майрамдан кийин кылалы дешкен. Анан кайра баарын ишемби башталып кетелекте, жума күнү бүтүрүш үчүн шаша башташкан. Бирок эң башында алардын ою башкача болчу. Пасахты Ыйса шакирттери менен тосушу керек эле. Ал эми Пасахтан кийин белгиленген нерсенин баары кылынмак. Бирок окуя башкача нукта кетти. Эмне үчүн башкача нукта кеткени тууралуу дагы биз өткөн уктурубузда сүйлөшкөнбүз. Ыйса качан өлүшү керектигин фарисейлер, садукейлер же ошол учурдагы жүйүт башчылары чечкен эмес. Аны Ыйса Машаяк өзү чечкен. Анткени бул анын иши, анын чечими болгон. Ал эми азыр Ыйса менен шакирттерине кайталы. 30-аят. Кудайды даңктап ырдашкандан кийин алар Зайтун тоосуна жөнөштү. Угармандар, алар кадимки Забур китебиндеги биз билген жыйынтыктоочу забурларынын бирин ырдашкан болсо керек. Ыйык жазууну алып карай турган болсоңор, азыркы забурлар табынуу үчүн бара жаткандагы ыр деген сөздөр менен башталарын көрөсүңөр. Ошондуктан алар ырдаган ыр ошол учурдагы салтанаттуу ырлардын бири болгон. Шакирттер кайсы забурду ырдаштуу болду экен? Чындыгында шакирттердин кайсы забурду ырдашканын так айтыш кыйын. Бирок ал ырлар бири-бирине абдан окшош. Убактыңар болсо, угармандар, аларды сөзсүз окууга аракет кылгыла. Биз болсо сөзүбүздү аяттардын негизинде улайлы. 31-32 аяттар. Ошондо Ыйса шакирттерине мындай деди: Ушул түнү баарыңар менден шектенесиңер. Анткени ыйык жазууда койчуну жок кылам, ошондо койлор туш-тушка чачырап кетет деп жазылган. Бирок мен тирилгенден кийин силерди Галилеядан тосуп алам. Петр кайрадан эле Ыйса айтып жаткан ачуу чындыкка көнө албай турду. Петрдин дайыма өз көз карашы болгон, анын өзгөчө пикирлери болгон. 33-аят. Петр ага, баары сенден шектенишсе да, мен эч качан шектенбейм деди. Чындап келгенде Петр өзүн башка баардык шакирттерге карама-каршы коюп жатат. Кызыгы бул жерде ал жок Ыйса, биз шектенбейбиз, биз чындыктан четтебейбиз деген жок. Ал башкача айтып жатат. Башкалар шектенсе да мен шектенбейм. Башкалар ооба, албетте шектениши мүмкүн. Бирок Теңир мен эмес, мен сенден эч качан шектенбейм дейт. Угармандар, Петр менен жүйүттүн ортосунда кандай айырма бар экенин ойлонуп көрсөңөр. Петр баш тартып кеткен, жүйүт болсо сатып кеткен. Бирок экөөнүн тагдыры таптакыр эки башка болду. Жүйүт ушул ишти кылууга, чыккынчылык кылууга канчалык арналгандыгын дагы ушундан түшүнүүгө болот. Ал үчүн бул башка бирөөнүн кысымынан эмес, өзү чыгара турган чечим болгонун ушундан дагы көрүүгө болот. Угуп жатканыңыз ыйык жазууну барактайлы берүүсү. Биздин берүүнү үзгүлтүксүз угуу үчүн YouTube каналыбызга жана Facebook баракчабызга катталууну унутпаңыз. Ошентип биз сөзүбүздү 34-35 аяттардан баштайлы. Ал жакта мындай делет. Ыйса ага мындай деди: Сага чындыкты айтып коеюн, ушул түнү корооз кыйкырганга чейин сен менден 3 ирет баш тартасың. Петр ага, сени менен бирге өлүшүм керек болсо да, мен сенден баш тартпайм деди. Ушундай сөздөрдү башка шакирттер да айтышты. Бирок эгер аяттарды улантып окуй турган болсок, Ыйсанын аларга эч кандай жооп бербегендигин окуйбуз. Кээде биздин жашоодо деле, мен айтаарымды айттым, мындан башка сөзүм жок деген да учурлар болот. Мына, ушул так ошондой учурлардын бири болчу. Ушуга окшош кырдаалдарды жакынкы бөлүмдөрдөн дагы бир нече жолу көрөбүз, угармандар. Ал эми азыр болсо 36, 37, 38 аяттарды окуйлу. Анан Ыйса шакирттери менен Гетсемани деген жерге келип, аларга: "Мен тигил жакка барып сыйынып келгиче ушул жерде отура тургула" деди.
Ал Петр менен Зебедейдин эки уулун, Жакан менен Жакыпты жанына ээрчитип алды. Анын көңүлү чөгүп, жаны кейип турду. Ыйса аларга: "Жаным аябай кыйналып турат. Бул жерде калып, мени менен бирге сергек болгула" деди. Ыйса аларды башка шакирттерден артык болушкан үчүн ээрчиткен жери жок. Болгону ошолор менен жакыныраак болчу. Башкаларга караганда алардан көбүрөөк ишенимдүүлүктү күткөн үчүн ээрчитип алды. Бирок Ыйсанын ошол ишенимин алар актабаганын, ал күткөндөй чыкпагандыгын биз алдыңкы аяттардан көрөбүз. 39-аят. Анан ал бир аз нарыраак барып, жүз төмөндөп жыгылып, сыйына баштады. "Ата, мүмкүн болсо ушул чөйчөк менин жанымдан кая өтүп кетсинчи. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун." Угармандар, мына ушул аяттан улам Ыйса Машаяк айкаш-жыгачта эч качан өлгүсү келген эмес деп айтышат. Өлүмгө өз эрки менен ал барган эмес дешет. Бирок Ыйса мындан көп убакыт мурда шакирттерине өзүнүн өлө турганын, бул кандайча болоорун айтканын унутпайлы. Эмнелер болоорун Ыйса аларга мурда эле айткан. Эсиңердеби? Ыйсанын эки табияты бар. Ал толугу менен Кудай, ошондой эле ал толугу менен адам. Адам катары ал, эгер ушундай мүмкүнчүлүк болсо деп жатат. Ал сыйынып жатат. Мүмкүн болсо ушул чөйчөк менин жанымдан кая өтүп кетсинчи. Албетте, бул жерде анын адамдык эле табияты эмес, кудайлык табияты дагы көрүнөт. Анткени ал алдыда сөзмө-сөз айтканда күнөө болуп калат. Бүтүндөй адамзаттын күнөөсү менен бирдей болуп калат. Мунун эмне экендигин баардыгыбыз 100% түшүнө албастыгыбызды мен түшүнүп турам. Бирок ушул жерден анын укмуштуудай тил алчаактыгын көрөбүз. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Кайтып келип, шакирттеринин уктап жатканын көрдү дагы. Петрге мындай деди: "Жада калса 1 саат мени менен сергек болуп тура албадыңарбы? Азгырылып кетпеш үчүн сергек болгула, жана сыйынгыла. Анткени рух сергек, дене алсыз." Анан четке чыгып дагы сыйынды. "Ата, бул чөйчөктүн менден кая өтүп кетиши мүмкүн эмес болсо, эгерде мен андан ичишим керек болсо, анда сен каалагандай болсун." Угармандар, кайрадан эле бул өз эркин таңуулоо эмес. Бул Кудай Атанын каалоосун, анын эркин кабыл алуу, ага моюн сунуу. Кайтып келип алардын кайра уктап калганын көрдү. Анткени аларды уйку басып жаткан эле. Нарыраак барып, ошол эле сөздөрдү айтып, 3-чү ирет сыйынды. Байкаганыбыздай, 3-чү жолку сыйынаарынын алдында ал шакирттерин ойготкон жок. Анткени ойготкондон натыйжа чыккан жок да. Андан ары 45-аяттын котормосунда бир аз кыйынчылыктар бар. Окуйлу. Анан шакирттеринин жанына келип мындай деди: "Силер дагы эле уктап эс салып жатасыңарбы? Мына убакыт келип калды. Адам уулун күнөөкөрлөрдүн колуна салып беришет. Тургула, кетели. Мына мага чыккынчылык кыла турган адам жакын келип калды." Угармандар, башка кээ бир котормолордо 45-аят башкачараак берилген. Ал мындайча: "Анан шакирттеринин жанына келип мындай деди: Дагы бир аз уктап алгыла. Андан кийин мына убакыт келип калды. Адам уулун күнөөкөрлөрдүн колуна салып беришет. Тургула, кетели" деген. Башкача айтканда, Ыйса шакирттерине келип: "Мейли, уктап эс ала тургула. Азыр силерге эс салуу да керек" деген. Анан бир нече убакыт өткөндөн кийин шакирттерине: "Тургула, убакыт келип калды" деген. Мага чындыгында ушул котормо көбүрөөк жагат. Шакирттери укпай койгонуна, анын өтүнүчүнө кулак салбай койгонуна карабастан, Ыйса баары бир "Болуптур эмесе, эс алалы деп жатсаңар, анда эс алгыла. Силерге ал дагы керек" деген. Бир аз убакыт өткөндөн кийин анан ал аларга: "Тургула, кетели. Убакыт келип калды" деген. 47-аят. Ал сөзүн айтып бүткөнчө 12 шакирттин бири жүйүт келип калды. Анын жанында башкы кызмат кылуучулар менен аксакалдар жиберген, кылыч союл көтөргөн бир топ адам бар эле. Ыйсага чыккынчылык кылуучу болсо, "Мен кимди өпсөм, ал ошол. Ошону кармагыла" деди дагы. Ошол замат Ыйсанын жанына келип: "Салам, устат" деп аны өптү. Угармандар, жогоруда сүйлөшкөнүбүздөй, ал аны Кудай катары, Теңир катары эмес, кайрадан эле устат катары учурашып жатат. Ал Ыйса менен Теңир катары сүйлөшө албай калган. Анткени Ыйса Машаяк ал үчүн Теңир болсо, Теңирди эч качан сатып кете алмак эмес. Эгер ал Теңир болсо, анда мен тараптан ишенимдүүлүк керек. Эгер Теңирден төмөн болсо, анда мен тараптан чыккынчылык дагы болушу мүмкүн.
экөө бири бирине айкалыша албайт. Чынында теңир, эгедерим, кожоюнум деп коюп сатып жиберүү мүмкүн эмес. Ошентип ал салам устат деди дагы келип Ыйса Машаякты бетинен өптү. Эми угармандар, силердин көңүлүңөрдү төмөнкүгө бургум келет. Дал ушул учурда пайгамбарчылык аткарылды. Дал ушул учурда жүйүт Ыйса Машаякты өөп туруп көрсөтүп берди. Ал чыккынчылык кылды. Ал тууралуу айтылгандар ушул учурда аткарылды. Дал ушул учурда Ыйса Машаяк ага мүмкүнчүлүк берди. Чечим чыгарууга акыркы мүмкүнчүлүктү берди. 50-аят. Ыйса болсо ага: "Досум, эмне үчүн келдиң?" деди. Көңүл бурсаңар, ал жүйүттү эң жакын сөз менен атап жатат. Досум. Оба, жүйүт дагы, Петр дагы бирдей эле жорукка барышты. Бирок Петр өкүнүп тобо кылды. Тобо кылуу мүмкүнчүлүгүн Кудай жүйүткө дагы бергенине көңүл бурсаңар. Досум, эмне үчүн келдиң? Петрге окшоп Ыйсаны көздөй чуркоонун ордуна жүйүт Ыйсадан качты. Ызасын, кайгысын, өзүнүн азабын жүктөнүп алып, Кудайдан алыс качты. 50-51 окуйлу. Ошондо жиберилген адамдар жакын келип, аны кармап алышты. Ыйсанын жанында жүргөндөрдүн бири кылычын сууруп алып, башкы кызмат кылуучунун кулунун кулагын шылый чапты. Угармандар, мунун Петр болгондугун билебиз. Ал теңирин ушундайча жол менен коргоп калмакчы болуп жатат. 52-53 аяттар. Ошондо Ыйса ага мындай деди: "Кылычыңды кыныңа сал. Кылыч көтөргөндөрдүн баары кылычтан өлөт. Же эмне? Атамдан азыр жардам сурап ала албайт деп ойлойсуңбу? Ал мага 12 түмөндөн көп периштени жиберер." Достор, ыйык жазуунун каармандарына бир эле периште көрүнгөндө, аларга айткан биринчи эле сөзү коркпогула деген сөздөр болот. Бир эле периштени көрүү ушунчалык коркунучтуу болсо, бул жакта Ыйса айтып жаткан 12 түмөн периштени көргөндө адамдарда эмне болот? Ыйсанын ошентүүгө чындыгында мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бирок ал мүмкүнчүлүгүн колдонгон жок. 54-аят. Ушундай болушу керек экендигин билдирген ыйык жазуулар анда кандай аткарылмак деп түшүндүрдү. Анан элге кайрылып: "Каракчыны кармачудай болуп, мени кармаш үчүн кылыч сойул алып чыктыңарбы? Күн сайын ибадатканада элди окутуп, силер менен отурганымда мени кармаган жок элеңер. Пайгамбарчылыктардын аткарылышы үчүн ушундай болду" деди. Ошондо шакирттери аны таштап качып кетишти. Достор, Кудай сөзү ушинтип айтып жаткандан кийин демек ошондой болгон. Аны жүйүт эле сатып кеткен жок. Түгүл Петр эле качып кеткен жок. Жогоруда окуганыбыздай баардыгы качып кетишти. 57-аяттан 59-аятка чейин окуйлу. Ыйсаны туткундагандар аны башкы ыйык кызмат кылуучу Каяпанын алдына алып барышты. Ал жерге башкы ыйык кызмат кылуучулар, аксакалдар чогулган эле. Петр аны алыстан ээрчип, башкы ыйык кызмат кылуучунун короосуна чейин келди. Аягы эмне менен бүтөр экен деп, ичкери кирип, сакчылардын жанында отурду. Ыйсаны өлүм жазасына тарттыруу үчүн башкы ыйык кызмат кылуучулар жана Синедрондогулардын баары жалган күбөлөндүрүү издешти. Ошол учурда негизи өлүм жазасына римдиктер гана кол кое алган. Римдиктерди ынандыра тургандай, Рим мыйзамынын талаптарына жооп бергидей күбөлөндүрүү керек болгон. Андай күбөлөндүрүүнү алар таба алышкан жок. 60-аяттан жала жабуучулар көп келгени менен Ыйсага айып кое алышкан жок деп окуйбуз. Бул жерден ар кайсы сөздү айткан адамдар көп болгонуна көңүлүңөрдү бургум келет. Бирок жада калса, Ыйсанын көзүн тазалагысы келген башкы ыйык кызмат кылуучулар дагы өздөрүнүн айткандары Рим мыйзамынын талаптары боюнча текшерүүгө туруштук бере албай турганын түшүнүп турушкан. 60-61 аяттар. Акырында эки адам келип мындай деди: "Бул адам мен Кудайдын ибадатканасын бузуп, аны кайра 3 күндүн ичинде тургуза алам деп айткан." Бул тууралуу угармандар, биз жакан жазган жакшы кабардын 2 бөлүмүнөн дагы окуйбуз. Албетте, Ыйса анда ибадаткана деп өзүнүн денеси жөнүндө айткан болчу. Анын Иерусалимдеги ибадаткананы бузам деген ою жок болчу. Бирок башкы ыйык кызмат кылуучулар мындай күбөлөндүрүүлөр жетишсиз деп чечишти. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу ордунан туруп: "Эмне жооп бербейсиң? Булардын сага каршы айткан айыптоолоруна эмне дейсиң?" деди. Бул чындыгында жооп бергенден эч кандай пайда чыкпай турган жагдай эле. Анткени айтылып жаткан жалаалар
деги эле чындыкка окшошкон эмес. 63 аят. Ыйса үндөгөн жок. Ошондо башка эки кызмат кылуучу ага: «Тирүү Кудайдын алдында айт, Теңирдин уулу Машаяк сенсиңби?» деди. Ал бул жерден конкреттүү суроо берип жатат. Машаяк сенсиңби деп сурап жатат. Анан калса бул суроону Кудай алдында ант бергидей берип жатат. Ошондуктан мындай суроого жооп бербей коюуга мүмкүн эмес болчу. 64 аят. Ыйса ага: «Өзүң айтып турасың» деди. Тактап айтканда, бул ооба, менмин дегенди билдирет. Ал ырастап жатат. Ал тургай, муну сен өз оозуң менен айтып жатасың дейт. Кийинки аяттардан: «Бирок мен айтып коеюн. Адам уулунун кудуреттүү Кудайдын оң жагында отурганын жана асмандагы булут үстүндө келе жатканын көрөсүңөр» деди. Адам уулу деген сөздүн эмнени билдирерин ошол жердеги баардык дин өкүлдөрү билишкен. Бул сөз ыйык жазууда байыркы келишимде Даниэль пайгамбардын китебинде, ошондой эле Жезекейил пайгамбардын китебинде дагы бир нече ирет айтылат. Бул Кудай деген сөздүн синоними болгон. 65 аят. Ошондо башка эки кызмат кылуучу өзүнүн кийимин айырып жиберип мындай деди: «Бул Кудайга акаарат келтирип жатат. Бизге дагы кандай күбөлөр керек? Мына, анын Кудайга акаарат келтиргенин азыр өзүңөр уктуңар». Башкача айтканда, формалдуу шылтоо бар. Башка эки кызмат кылуучу: «Буга эмне дейсиңер?» деди. Алар өлүм жазасына татыктуу деп жооп беришти. Ошондо анын бетине түкүрүштү, сабашты. Кээ бирөөлөр жаакка чаап: «Кана, пайгамбарчылык кылчы. Машаяк, сени ким урду?» дешти. Булар кооптуу оюнду башташты. Ыйса аларга үн да, сөз да деген жок. 69 аяттан 72 аятка чейин окуйлу. Сыртта короодо отурган Петрдин жанына бир күн келип: «Сен да Галилеялык Ыйса менен чогуу жүрбөдүң беле?» деди. Бирок Петр баарынын алдында: «Сенин эмне деп айтып жатканыңды билбейм» деп танып койду. Дарбазадан чыкканда аны башка бир күн көрүп, ошол жерде тургандарга: «Бул да Назареттик Ыйса менен чогуу жүргөн болчу» деди. Петр карганып: «Ал адамды тааныбайм» деп дагы танып койду. Кызыгы, кээ бир котормолордо ал танды, ошондой эле сөгүндү деп которулат. Ал жөн эле танып койгон жок. Түгүл карганды, түгүл сөгүндү деген мааниде. Бүгүнкү күндө уят сөз деп айтылган сөздөрдү ал оозуна алды. Аяттарды улант окуйлу. Бир аз убакыттан кийин ошол жерде тургандар Петрге келип: «Чын эле сен да ошолордун бири экенсиң. Сүйлөгөнүңөн эле билинип турат» дешти. Петр ого бетер карганып: «Ал адамды тааныбайм» деди. Ошол маалда корооз кыйкырды. Ыйсанын корооз кыйкырганга чейин «Сен менден 3 ирет баш тартасың» деген сөзү Петрдин эсине түштү. Ошондо ал сыртка чыгып өксө ыйлады. Угармандар, бул жакшы кабарда эки адам ыйлаган. Бири Петр болсо, бири жүйөт. Бирок экөөнүн ыйы таптакыр эки башка ый болгон. Күнөөкөр адам күнөөлөр үчүн өкүнүп ыйлайт. Угармандар, ылайым ошол көз жаш, тазалануунун көз жашы, тобо кылууга алып келген көз жаш болуп калса экен деп биз бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Ооба, биз маегибизди келээркиде дагы улантабыз. Ага чейин аманчылыкта бар болуңуздар. Кудай ар бирибизди жалгасын. Ардактуу достор, биздин ыйык жазуунун барактарына жасай турган саякатыбызга кошулганыңыздарга рахмат. Бул убакыт силер үчүн пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Кийинки жолугушууда да китептердин эң асылы болгон ыйык жазууну кайрадан ача турган жолугушууда да силерди күтөбүз. Уктуруу теология илимдеринин доктору Джон Вернан Макгенин материалдарынын негизинде даярдалды.